Informatika 8 класс. Программалоо бөлүмү. Тема функциялар. Программалоодогу функция бул коюлган аты менен ага кайрылып чакырууга мүмкүн болгон коддун обочолонгон аймагы. Чакырууда функциянын тулкусунда жазылган командалардын аткарылышы жүрөт. Функцияларды өз алдынча иштей албаган, бирок кадимки программаларда камтылып киргизилген анча чоң эмес программалар менен салыштырууга болот. Мурда силер интерпретатордун өзүндө орнотулган функцияларды колдонуп келгенсиңер. Мисалы, print, str, int, float, round. Булардан башка биз тигил же бул маселелерди аткартуу үчүн өзүбүздүн функцияларды түзүп алсак болот. Бул үчүн Python тилинде эгер кайсы бир алгоритм кайталанып жатса, аны функция катары жазууга боло турган мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн жаңы функцияга ат берилип, жана анын алгоритмин баяндоо керек. Мындан кийин программада функциянын атына кайрылганда эле өзүнүн кирген жана чыккан белиштери менен тиешелүү алгоритм ишке кирет. Функцияны аткаргандан кийин программанын иши функцияны чакырган командадан кийин кайра улана берет. Мисалга, программанын бир нече жеринде экранга программада ката деген билүүнү чыгарыш керек болуп жатат. Аны мындайча жазсак болот. Print программада ката. Бул чыгаруу операторун керек болгон жердин бардыгына кое берсек, анда бул эс тутумду толтуруп жибериши мүмкүн. Эгерде билдирүүнүн текстин өзгөртүш керек болуп калса, анда бул чыгаруу операторлорун бүткүл программанын ичинен издеш керек болот. Мына так ушундай учурлар үчүн кошумча алгоритм, функциялар колдонулат. Аларга программанын каалаган жеринен кайрыла берсе болот. Error функциясын жазалы. Def error. Print программада ката. N барабар int input. If n нөлдөн кичине болсо error. Биз error деген жаңы функцияны киргиздик. Функциянын аты def. Ачкыч сөзү менен башталат. Андан кийин гана функциянын уникалдуу аталышы берилет. Мисалы def sum. Аталышынан кийин функциянын параметрлери киргизилген кашалар жана кош чекит коюлат. Функциянын тулкусу жылдыруу менен жазылат. Функциянын программанын башка жеринде иштетиш үчүн анын аталышы менен чакырыш керек. Мисалы error. Эгерде кандайдыр бир аракеттер программанын ар кайсы жерлеринде бир нече жолу кайталанса, анда функциянын колдонуу кодду бир топ кыскартууга мүмкүндүк берет. Кээде өтө чоң программаны жөнөкөйлөтүп жана ыңгайлуу кылуу үчүн бир нече функцияларга бөлүп алышат. Анын татаал алгоритмин өзүнчө этаптарын функциялар түрүндө беришет. Мындай ыкма бардык программаны түшүнүктүү кылат. Функция жана анын аргументтери. Аргумент бул функциянын чакыруусунда ага бериле турган маани. Функциянын параметри менен аргументти алмаштырбаш керек. Функциянын параметрлери аны түзүүдө бир гана жолу берилет. Ал эми аргументтер ага ар бир колдонууда берилип турат. Башкача айтканда, аргументтер параметрлердин мааниси десек болот. Мисалга, көптөгөн бирдей символдун жардамында бөлгүч тарткан программаны жазалы. N барабар 125. Ушунча жолу S барабар тире символ. While N нөлдөн чоң болсо, так print S and кийинки сапка N минус барабар 1. Print функциясында эки аргумент берилген. Экинчи аргумент end, негизги end. Print функциясынын ар бир кийинки жыйынтыгы мурункусунун кандайча бириккенин аныктайт. Биздин учурда end бардык жыйынтыктарды бир сапка жазып берет. Эгерде end деп жазылса, анда бардык жыйынтыктар бир сапчага үтүр менен ажыратылып жазылат. Бөлгүч сызыкты тартуу алгоритмин жана n параметрлери менен өзүнчө функцияга өзгөртүп түзсө болот. Биринчиси кандай символ чыгарыш керектигин, экинчиси канча символ чыгаруу керектигин аныктайт. Программаны жазалы. Негизги программа print char функциясын чакыруунун болгону бир командасын гана камтыйт. Кашанын ичинде тире символун 10 жолу чыгарыш керектигин көрсөтүүчү функциянын аргументи көрсөтүлгөн. Глобалдык жана локалдык өзгөрмөлөр. Функциялардагы өзгөрмөлөр глобалдык же локалдык болушу мүмкүн. Локалдык өзгөрмөлөр функцияга аргументтер аркылуу берилет. Локалдык өзгөрмөлөр ошол функциянын гана көрүү зонасында жайгашат жана программанын калган бөлүгүнө жеткиликтүү эмес. Ал эми глобалдык өзгөрмөлөр программанын бардыгында жеткиликтүү. Аларга аты боюнча кайрылса болот жана аны менен байланышкан маанилерди алса болот. Биринчи маселе. Колдонуучуну кайсы бир геометриялык фигураны тандап, ал фигуранын аянтын эсептөө үчүн берилиштерди киргизүүнү суранган программанын мисалында өзгөрмөлөрдүн типтерин карайлы.
Бул жерде эки функция түзүлгөн. Бири def rectangle, бири def triangle. Биринчи функцияны түзүп алдык. Ал эми ошол функцияны кайра ылдыйкы программаларда колдондук. Бул маселеде 5 өзгөрмө бар. Анын ичинде фигуры гана глобалдуу. Rectangle функциясында a жана triangle функциясындагы a жана h өзгөрмөлөрү локалдык. Ошону менен бирге бул эки функциядагы a локалдык өзгөрмөсү эки башка өзгөрмө. Функциядан маанилерди кайтаруу. Өзүнүн жыйынтыктарын функция программанын негизги бутагына берет. Башкача айтканда, маанилерин кайтарат. Бул үчүн return оператору колдонулат. Ал функцияны токтотуп жана анын өзгөрмөлөрүнүн маанисин негизги программага кайтарат. Ал кантип иштери мисалда карайлы. Биз көрүп тургандай, return функциясы маанилердин өзүн кайтарбастан көбөйтүүнүн жыйынтыгын кайтарып жатат. Бул функция түзүлгөндөн кийин андан ары негизги программада функцияга эки аргументти гана киргизүү жетиштүү. Ошол замат программа эки сандардын көбөйтүндүсүн чыгарып берди. Биринчи маселе: эгерде берилген санды акыркы эки цифрасын түзүлгөн эки орундуу сан 4кө бөлүнүүчү сан болсо, анда ал берилген сан 4кө бөлүнөрү математикадан окуганбыз. Колдонуучу тараптан киргизген сандын эки акыркы санын бөлүп алган, андан кийин ал сан туура 4кө бөлүнөрүн аныктоочу diff4 функциясын жазалы. Ар бир функция белгилүү бир жыйынтыкты берерин эстен чыгарбаш керек. Эгер силер жыйынтык катары маанисин кайтарууну көрсөтпөсөңөр да, ал non деген жыйынтыкты берет. Мисалы, функцияны төмөндөгүдөй жазсак, анда колдонуучу 4кө бөлүнбөгөн санды киргизсе, программа экранга non деген жыйынтыкты чыгарат. Экинчи маселе: сандын цифраларын кошууну эсептөөчү функцияны түзөлү. Мисалы, 147 саны үчүн 1, 4, 7 барабар 12. Цифраларды кошуунун акыркысынан баштайлы. Биздин мисалда бул 7 цифрасы. Сандын акыркы цифрасын алуу үчүн санды 10го бөлгөндөгү калдыгын алуу керек. Алынган калдыкты баштапкы мааниси 0ге барабар болгон суммага. Бул жерде total деген өзгөрмөгө топтоп жатабыз, кошобуз. Ал эми сумма 7ге барабар. Андан соң сиз бүтүн сандык бөлүү операторун колдонуп, сандын акыркы цифрасын бөлүп алабыз. 14. 0ге барабар болбогондуктан биз циклды башына кайрылабыз. Цикл n мааниси 0ге барабар болгонго чейин уланат. Мындан кийин кайрадан 4 цифрасын бөлүп алабыз жана аны суммага кошобуз. Аны бардык сандан бөлүп алабыз. Акыркы бир орундуу санды суммага кошобуз. Жыйынтыгы 12. Ушундай жол менен биздин программа төмөнкүдөй жазылат. Лямбда функциялары кээде программада бир эле жолу колдонулуп жана бир нече аргументи менен анча татаал эмес аракеттерди аткарган функцияны түзүү үчүн лямбда функцияларды колдонушат. Лямбда функция бул анонимдик функция. Башкача айтканда, def сыяктуу өзүнүн атына ээ эмес. Функциянын жазылышы лямбда сөзүнөн башталат жана бош орундан кийин функциянын аргументтери көрсөтүлөт. Андан соң кош чекиттен кийин жыйынтыгы функцияда кайтарылган амалдар көрсөтүлөт. Мындай функцияны эки санды көбөйтүү мисалында карайлы. Жогорку мисалда биз лямбда функциясы multiple өзгөрмөсүнө ыйгардык. Бирок мындай функцияны бир сан менен эле өзгөрмөнү колдонбостон да жазсак болот. Ошентип, программалоодон негизги көнүмдөрдүн бири бул бир эле кодду бир нече жолу жазбоо болуп саналат. Качан код кайталана баштаса, бул кайталанган коддун бөлүгүн функцияга айлантуу керектигин түшүнүш керек. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.